Ассаламу алейкум агайын туугандар. Биздин жаныбызда Олжобой Шакир аттуу биздин калемдеш агабыз отурат. Атайын Biz de Orazali mында кылалы да. Суунун шарында отурабыз. Катуу сүйлөшөбүз. Биздин микрофонубуз жок эле, мында кыйкырып сүйлөшкөнүбүздө эмне булар кыйкырышып атат дебеңиздер. Оразалга катталып коюңуздар, лайк басыңыздар, комментарий басыңыздар. Себеби биз бүгүн рухий санатория жөнүндө кеп кылабыз. ооба, биз табият коюнунда отурабыз, Аламидин капчыгайында. Эми сөздү кыскарта чапкандачы, биздин калемдеш агайыбыз Дүйшөн Керимов агайды бир эскербейлиби? Кантип Рахмат. таанышып калдыңыз? Кандайча мындай окуялардан айтып берсеңиз? Тиги бүгүн биринчиден сен ошо кишиге Куран окуп келатканыңа жакшы, эскерип. Дүйшөнбай экөөбүздүн ортобузда айя эзилишкен тамаша бар болчу. Мен аны айтып койчумун, озеки адабиятчысы депчи. Себеби бизде адабиятчылардын баары озеки болбоду да, жазган эмгектер аз. Дүйшөнбай кийин эле жазып баштады да. Анан прозадагы ышкысын өзүн ойготто албай эле жүрүшү да мындай чыгынбай, жалкоо кыргызча. Анан мына деп жүрүп аят кесинде иштеп жүрүп бир күнү алакандай бир мындай эссе жазып көттүк. Ол күндө таң калдым да, тили шар, шыдырда мындай мүдүрүлбөй окуйсуң да. Анан өзү да сүйлөгөндө жакшы сүйлөшү да, такалбай мындай жасалмасызчы. Анан сизде уялап жатты десем, анан деп ошондон баштап анан прозаларын жазды да, ага чейин кагазга түшүрбөй эле жүргөн да. Анан адабиятка дагы бул эстетик болчу, табити жакшычы. Анан да бир артыкчылыгы чындыктын тили менен сүйлөчү, мындай жанын жеген жазуучулардын арасында бул киши кашкай көрүнүп турчу да. Бул бизде бүгүн табылгыс сапат да. Себеби көп учурда коомдук процесстерде акын жазуучулар жоош, булуңдан шыкалып турганды жакшы көрөт да. Бул андайдан уялчу. Анан мага келчү, экөөбүз отуруп алып, анан күнгөй тескейин кеп кылчубуз. Жана сен сөз башында айттың, Кубатбек Тусуалиев боюнча кеп кылганыбызда, бул коомчулукта кээде ошондой кейс таштап туруш керек да. Коом бизде Мактай бербей. Жеңил желпи бир нерсеге чапкенеде жабышып ошону тема кылып атпайсызбы? Бүгүнкү күндө делечи, Эверестке барып келген кыздарды, же бирөөнүн көчүү көрүнүп калса, же бирөөнүн турсу көрүнүп калса, ошонун айланасынан чыкпаган фокус көп да коомдочу. А биз көркөм идея, бир адамзатка орток баалуулук болгон бир баалуулуктардын тегерегинде кеп кылсак, бул башка деңгээлге өсөт элек да. Аң сезимибиз, көрөңүбүз. Дүйшөнбай менен ошондой немеде мындай бет барданы сыйрып сүйлөгөнгө жакшы респондент болчу да. Анан себеби Кубатбек Тусуалиевди ал да сыйлайт, мен да сыйлайм да. А кишини жаман көргөнүбүздөн же жек көргөнүбүздөн кеп кылган жокпуз да. Себеби мамлекеттик сыйлыкты келип алганда биз ал кишини мындай духовный ориентация кылып жүргөнбүз да. Тиги моду майда чүйдө сыйлык нагамдан жогору турган, адабиятты бир башкача горизонталга чыгарган сүрөткер катары карап жүрсөк, ал деле көптөн айырмаланбай президент Сооронбай Жээнбеков ошол кезде сыйлык берсе келип алды, шелпейипчи. Тоон чокусунан түшүп келипчи. Анан бунда пендечилик баарыбызда эле бар. Бирок ошенткенде да аксакалдар институтунда бир жоопкерчиликте болуш керек да. Бизге ал мамлекеттик сыйлыкна баалуулук болбош керек да. Канчалардын бир акыркы сапарга узатабыз, мындай дейбиз го, элибиз оор жоготууга учурады депчи. Бирок оор жоготууга учуратты деген ошолор кыргыздын маданиятына, тилине эмне жыргаткан бирденке калтырыптыр да. Анан коомдо эки үстүү болуп калды да. Өзүбүздү шаңраңдап жасалма, салтанат жасалма түшүнүктөр менен сооротуп көнүп алган элбиз да. Анан Дүйшөнбай экөөбүз ушуга келгенде өнөктөш болчубуз. Мындай оюбуз Эмне болчу? Бир дебейинби? Карама каршыда окшош да болбошубуз керек да. Мындай айтканда, эри шаркак, мындай үзөңгө кагышып, ой талашып, сөз талашыпчы. Себеби мен эмне үчүн сиздин сөздү кайтарып атам? Биз бир бетке ойлонгондон, бир жактуу болуудан, окшош болуудан, бир пикирди ээрчегенден алышпашыбыз керек да. Себеби эс акылдуу күмөн санап кайрылышыбыз керек да, бирибизге бирибизчи. Дүйшөнбай менен биз көп учурда идеалда кылбашыбыз керек. Көп учурда биз бирөөнү кеп кылганда жакшы жагын эле кеп кылабыз да. Анан Салижан Жигитов бир кезде
өзүнүн монографияларынын эмгегинде жазды эле. Кайсы бир таланттын өсүү деңгээли бар да, кайсы бир учурдачы. Ошол учурдагы кризиске кабылган учурун кайып өтүп кетебиз дейт да, мүмкүн ошол кезде бир арактын түбүнө ичип түшүп, үй бүлөсү менен ажырап кеткендеги творческий чыгармачылыктагы кризисин анализге албайбыз, эмне себеп болгонунчу деп. Анан тиги Дүйшөнбай аке дагы көп өмүрүн сая кетирип жиберди. Жора жолдошторуна коротту. Убакыттын уурлары көп болду ал кишиде дагычы. Топтора. Анан аксакалдардан акыл чыкчудай болуп, ошолорго сыңарлап жүрө берчү. Анан аксакалдар институту бизде эмнеге үйрөттү? 200-түлүккө үйрөттү, кошоматчы болгонго үйрөттү. Эй балам, тынч жүр депчи. Сен мага тийишпе, мен сага тийишпейм деп. Ошогочу. Анан булар отравить этет да, ошол чөйрөгө аралашкан сайынчы. Ошон үчүн мен могу коомдон алак өзүмдү олак кармагым келет. Себеби өзүм менен өзүм жашагандан өткөн рухий ырахат да жок да. Мындай коомдон чарчайсың, мындай коомго кускуң келет. Бул теке берсин менсип ал коомдон өзүңдү өйдө койгондук эмес. Бул коомдон эмнени алам дейсиң да. Ушунталык 200-түлүктү, оомалыкты, ээрчимеликти көрүп алыпчы. Себеби кечөөкү баалуулугун бүгүн сактап ийген ойтуп бермелер чекеден чыкты. Ушул баалуулук, ушундай ой качантан бери сизде пайда болду? Мына коомчулуктан Мен оочолок жүрүү. Мен бала күндөн эле бар экен. Мындай айтканда, жанагы мектептеги классташтарым, кийин студент болуп жүргөндө курсташтарым деле мага ис чыкчу эмес. Тоого эс албай барасың да. Барганда алар бака-шака болуп тамак пышырат, күлүп жайнап, бир аз отурасың, көп отура албай эле бөлүнүп кетчүмүн да, читке чыгып элечи. Анан бул кандайдыр табияттан келип стихияң ошол болсо керек да. Анан бала күндөгү берки өзү мыктаган натура да. Дүйшөн агай, сиз абакта жатканда көп сиз жөнүндө сүйлөдү. Уктуңузбу ошол берүүлөрдү? Ооба, уктум. Келинчегим кат менен жазып турчу, жолугушуу болот да. Бир айда 2 жолу. Ошондо алып келчү, соц тармактарга мониторинг кылчумда ким кандай кылып атат депчи. Анан Дүйшөнбай акеники эмес, башкалардыкы дагы адай чөйрө, чыгармачыл чөйрөдө тилектештигин билдиргендери мени кубандырды. Менин көздөгөнүм ошо болчу. Себеби чыгармачыл адамдар тилектеш болуп үйрөнүш керек да. Мен сот процессине мурдагы оппоненттерим, мындай айтканда, келише албай жүргөн пикирдегилер дагы келип сот залына келгенин көргөндө аябай кубат алдым да. Себеби менин көздөгөнүм ошо болчу. Биз чыгармачылык ой пикир алышууда, бирибизге бирибиз сын айтышууда, аны сынды чыгармачылык алака катары кабыл албайт да кээсичи. Чын ниетиңен атаң көр моң жердин тузу жетпей калыптыр десең эле кээси кыргызга сөздүн туурасын айтсаң эле душман санайт да. Анан меники ошондой замандаштарым сот залынан келгенде яппали дедим. Демек биздин коомдо мындай өсүү процесс бар экен депчи. Ар көз бер көзгө бөлүнүп албай, улуттук консолидацияга коом качан келет? Маселен мен Темир тор артынан чыгып келгенден кийин бийликке болгон каяш айткан же мурдакыдай мүнөздөгү сын айткандарымды басаңдаттым да. Себеби мен өзүмдү таанууга Темир тор артында мындай рухий интеллектуалдык өсүш жолума жакшы болду. Могу дарыяны карасаңыз, Ташкында улдый барганда кыча тиги дамбаны жүрүп, тиягына ашып арыктан жегинен мен азыр мен платинанын суусундай тунуп калган кезимде аңтарылып атпайбы? Аңтарылып, окторулуп, дарыянын суусу ушундай болот да. Бул да керек. Аккан сууда арам жок дейбиз го. Бирок тынганы андан бетер жакшы да, мындан чоң кубатка ээ болосуң. Анан суу чаңдап турса, же болбосо куюн жерди сапырып алсачы, андай табият өзүнөн өзү басылат анычы. Себеби куюндун алдын тороп, куюнду токтото албайсың. Же болбосо чаңып аткан сууну колуң менен жардам берип тундура албайсың да. Ошол сыяктуу коомдогу бүгүнкү башаламандыктай көрүнгөн бүгүнкүдөй деградация бул табигый өсүү жолубуз да. Адам жолунда дагы жазуучу болом деген адам түрмөнү көрөбү, лагерди көрөбү, эмнени көрөт, бул миссионер болушу керек да. Өзүнүн доорун чагылдырган, өзү кандай заманда мамлекеттик түзүмгө аралашканы да булчу. Себеби биз түрмөгө зарканып коркот да. А бирок эмнеге коркобуз? Бул
коммунисттер бизге мээбизге куюп койгондо түрмөнү бир жазалоочу институт катары колдонуп келген да. Акын жазуучулар ошол коомдун бир диагнозун аныкташ керек да. Эмне болуп кылмыштуулуктан белчебизге батып чыга албай атабыз. Себеби ал жактан далайлардын тагдыры менен аралашасың, сүйлөшөсүң, анан мен ал жакта жазуучу катары, гуманист катары жөн эле мынтип эле угуп отурасың, жагыңды таянып элечи. Анан аяктан баягы прокурор сыяктуу такылдатып сурабайсың да, эмнеге келдиң аным депчи. Анан тагдырларын айтып отурганда сот жамаатында, сот системасындагы калпсыздыктарды туясың, биз канчалык адилетсиз, гумансыз коом курганыбыздычы. Гуманизм, адамгерчилик дегенди оозунан айтабыз, иш жүзүндө биз мыйзамдарга ошол саясий элита ойлонуш керек. Канча атка минелер отуруп келип атат темир тордочу. Бирок бирөө чыгып бир мындай коомго коңгуроо какпайт экенде, биз деген адам ресурсунга кесир мамиле кылып атабыз, түрмөлөргө жаштарды камап коюп атабыз, сот системасын оңдойлу деген кейстерди таштаса, коом сестенет эле да, чын эле биз кокуй капсынан барып отуруп калгандар болот экен да дегенчи. Мен ошо аң сезимдүү барганым ошол болчу ал жака. Сизди Дүйшөн агай айтып калчу да, дүйнөлүк адабиятты казып окуган жигит депчи. Эми алма жараша окудум. Дүйнөлүк адабият мага аба менен суудай керек болгон да. Себеби биз кыргыз адабиятынан ала турган азык өлө тайкы да. Себеби 70 жыл совет коому пропагандалык адабиятты окутуп келген. Себеби коммунисттик цензурадан өтпөгөн чыгармалар мындай көп болгон, аз эле болгон да. Мындай айтканда, ошол фильтрден өткөн гана чыгармалар элге жетчү да. Бул элди эмгекке, үндө, мекен, мамлекетти сүйүү деген эмне? Мамлекет бул мындай мамлекет институту бул чиновниктердин конторасы да. Ошол чиновниктердин конторасына кул болгонго үйрөтүп келген да советтик адабиятчы. Адам эркиндиги эмне үчүн Айтматов тиги Европада алымдуу автор болуп кетти. Себеби ал сүйүүнүн эркиндигин, сүйүүнүн кимдин жаратканы үчүнчү. Болбосо советтик адабияттардын Айтматовдон башкалар деле толтура болду. Эмне үчүн батыш цивилизациясы Айтматовго ориентир кылган Европага. Себеби ал жакта феминизм темасы талаш тартышка түшүп жүргөндө кокусунан Азиядан чыккан белгисиз кыргыз деген улуттун арасынан бир мусулман баласы ошол феминизм темасындагы аялдын сүйүү эркиндигин коргогон. Көркөм тыйынтмасын эметкенден кийин алар ба деди да, табылга болду да аларгачы. Дүйнөлүк адабиятка мен башыма жазданып окуган себебим бул дүйнөгө болгон саякат, жан дүйнө саякаты, тарыхка болгон мындай саякат да. Жалпы адамзаттын мындай коомун таанысың да, дүйнө таанымын кеңейет, өзүңдүн колотуңдан, кокту колотуңдан чыгып мындай кенен ой жүгүрткөнгө бул дүйнөлүк адабият жөн эле мага чыгармачылыгыма бешик болду да. Сиз абактан чыкканыңызга канча болду? 9 ай болду го, октябрда чыккам. Былтыр октябрда, Сиз эми абакка чейинки жашооңуз менен абактан кийинки жашооңуздун айырмасы асман менен жердей болуш керек, Жок, жашооңуз дегениңиз кандай? Жашоо дегенде ой жүгүртүүңүздү айтып атам да. Сапаттуу ойлоносуң, сапаттуу суроо койгонго үйрөнөсүң да. Себеби абакка чейин тил учуна келген, же акыл уч каягына кабылган эле сөздөр менен иштеп кээде оозуңан бүкүп койсоңчу. Абактын мага Кудай берген мүмкүнчүлүгү эмне болду? 24 сааттын чекчейип 5-6 саатын уктайсың. Калган убактың менен чыгармачылык процесске жетчү да. Анан ал жактан мындай убакыттын урларынан кутуласың. Тояшка чакырган киши жок, үйүңө келген кеткен киши жок. Үйүңө кыргызың келет да, отура берет, убактыңды алып атканыңды билбейт, саатын көргөзүп атсаң да туйбайт да, отура берет да. Кет десең жаман көрөт. Абакта кимди кел дейсиң, кимди кет дейсиң, отурасың да. Анан өзүң менен өзүң иштейсиң. Бул мага чыгармачылык лаборатория болду да. Өзүмдү өзүм табаладым сырттан карапчы. Алкылдык бар эмеспи? Мен өзүмдү үй сыртынан карасам дегендейчи. Анан сен өзүңдү сырттан караганда ошондой башыңа күн түшкөндө мусафир кийгенде көрөсүң да, өзүңдү өзүң табалайсың. Кана кыйраттыңбы эми отур. Эмне дейсиң? Десиң өзүң суроо коесуң, ойлоносуң. Бирөөгө матап суроо бербейсиң да. Өзүң менен өзүң кармашасың. Мен рухий рахатым ошо болду.
күн түн отурасың, жатасың, медитация кылам, китеп окуйсуң. Сиз үчүн олжо болгон турбайбы? Олжо болду. Мен себеби фундаменталдуу билим алдым ал жактан. Дүйнөлүк мировой порядок боюнча адабияттарды алдырдым. Геосаясий оюндар эмнеден от тутанып атат, согуштар эмнеге басылбай атат. Эмне үчүн жалпы адамзат баалуулугун тааныбай атабыз, коомчу. Себеби бизде советтик коом майып кылып салганда, биз рухий майып коомбуз да. Тажадыбы? Эми 15 мүнөт болуп турат. Бир 2 мүнөттүк бир убакыт дагы созолчу. Бүгүнкү коомчулукка, эл журтка эмне деп айтат элеңиз? Эмне деген оюңуз бар? Мен ушу коомго акыл айтканды иттей жеп көрөм да, акыл айткандарды да жеп көрөм да. Кеп баарыбыз өзүбүздөн баштайлы. Бирөөнү сындап эмне кылабыз? Бирөөнүн кемчилигин көрө калып, ошону кеп кылып эмне кылабыз? Өзүбүздү сөгөлү, өзүбүздөн айып издейбиз. Өзүбүздү оңдойлу. Албетте, өзүбүздү оңдобосок, биз башканы кантип оңдойбуз, дүйнөнү кантип оңдойбуз, элди кантип оңдойбуз? Элдин баракетин аласың, эл өзү менен өзү. А дегенде өзүбүздөн баштасак кепти. Маселен, экөөбүз азыр отурабыз, отурган жерибизде таштанды калтырбай алып кетсек эле, ошол өзүбүздүн айлана чөйрөгө болгон мамилебиз, жаратылышка болгон сүйүүбүз, башкаларга болгон жамааттык аң сезимибиз да булчу. Эртең бул башкалар да басат, эс алат деген нерседен. Биз ошо табият койнунда келгенимде эле ошол. Табият бул биздин бир боорубуз да. Адам менен жаратылыш бул эки эгиздей да. Биз ошол бир тууганыбызга кыянат мамиле кылбашыбыз керек. Жер эне бизди азыктандырып келатат, кийиндирип келатат, көтөрүп келатат да. Биздин акмактыгыбызды, камкордугубузду, надан, зулумдугубуздун баарын кара жер көтөрүп келатат да. Бирок биз кара жер көтөрө албастан мурда кара жер силкинип атпайбы, Кара жерде мындай дүйнө жүзүндө азыр табияттын кырсыктары аябай көп болуп атат. Табият кырсыктарчы. Биз адам баласы ошол жырткычтай мамиле кылып келдик да жаратылышкачы. Андыктан жаратылыш менен көбүрөөк диалог керек да. Диалог деген нерсе эмне? Келип ташты кармап отурсаң да, бак тарактан мынтип сөңгөн кармап отурсаң дагы бул жаратылыш менен диалог. Бул Кудайды таануу да. Себеби Кудайды биз тебелеп жүрөбүз да. Баскан турган жерибизде Кудайды тебелеп жүрөбүз деген эмне? Могу Кудай Таала жараткан көкчөп, гүл, жаратылыш да. Ушуну тебелеп жүрөбүз. Муну Кудай Таала жаратты деп атабыз да, Кудай Таала жараткан жерге түкүрөткөнбүз, тебелейт экенбиз, Кудайды тебелеп жүргөнүбүз ошо да. Себеби могу кыбыр эткендин баарын ошо жараткандын бизге белеги, берекеси. Биз ошого кесир мамиле кылбай, Кудайды унутпайлы, жүрөгүбүздөн издейли аны. Диний жайлардан эмес, жүрөгүбүздөн издейли. Мына, рахмат. Ажыбек, ишиңизге ийгилик. Дагы ушинтип убакыт сааты чыгып калса, мүмкүнчүлүк болуп калса, ушундай нерселерди тартып турабы? Кандай дейсиз? Ооба, коомго мындай рухий азык берген берүүлөрдү чыгарып турабы, Ооба да, ошол көбүрөөк. Аман болуңуздар туугандар.